Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 3-класс 2-чейрек үчүн. Тема убакыт. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыңар керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, кыргыз тили сабагын күтүп жаткан болсоңор керек. Андемесе бүгүнкү сабакка баарыңарга ийгилик каалайм. Өзүңөр билгендей эле балдар, биз өткөн сабакта менин күн тартибим деген тема боюнча сүйлөшкөнбүз. Андемесе өткөн сабакты эске салып алалы. Менин күн тартибим. Күн тартип деген эмне? Күн тартипти ким түзөт? Күн тартиптин бизге эмне кереги бар деген суроолорго өткөн сабакта биз жооп алганбыз. Күн тартип деген эмне балдар? Күн тартип деген бул биздин бир күндө аткара турган жумуштарыбыздын тартиби. Алар кайсылар? Алар биз эртең менен турабыз, бети колубузду жууйбуз, төшөгүбүздү жыйнайбыз, эртең мененки тамакты ичебиз, сабакка барабыз, үй жумуштарына жардам беребиз, эс алабыз, досторубуз менен ар түрдүү иримдерге барышыбыз мүмкүн. Түшкү тамакты ичебиз, кечки тамакты ичебиз, бөбөгүбүздү бакчадан алып келебиз, телевизор көрөбүз, эс алабыз, сабак даярдайбыз. Мына ушинтип ар бир күнгө өзүбүздүн күн тартибибизди түзүп алган болсок, биз сөзсүз түрдө ушул жумуштардын баарын аткара алабыз. Эгерде бизде күн тартип жок болсо, башаламандыкка айланып, жумуштарыбыз бүтпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан балдар, ар бириңер күн тартибиңерди түзүп, күн тартип боюнча жумуш кылсаңар, сөзсүз көптөгөн ийгиликтерге жетишесиңер деген ойдомун. Андемесе балдар, бүгүнкү сабакты баштоонун алдында мен силерге бир табышмак айтайын. Силер жакшылап кунт коюп угуп, табышмактын жообун тапкыла. Даярсыңарбы? Андемесе кунт коюп угуп, жандырмагын табууга аракеттенгиле. Жем жебейт, суу ичпейт, чарчоону түк билбейт, колу жок уруп турат, буту жок жүрүп турат. Бул эмне балдар? Дагы бир жолу кайталайм. Жем жебейт, суу ичпейт, чарчоону түк билбейт, колу жок уруп турат, буту жок жүрүп турат. Таптыңарбы? Азаматсыңар. Демек бул эмне экен балдар? Бул албетте саат экен. Мен бул табышмакты силерге эмне үчүн айттым? Себеби бүгүнкү биздин сабагыбыз убакыт жана саат деп аталат. Ар бир аткан таңды жакшы маанайда баштап, ар бир жумушту аткаруунун алдында сөзсүз түрдө алдыбызга максат коюшубуз керек балдар. Ал эми максатка жетүү үчүн көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек. Биз дагы бүгүнкү сабагыбызга максат коюп алдык, анда эмесе сабагыбыздын максаты менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабакта силер убакыт жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Тапшырмаларда берилген сан ариптерди туура окуп жазасыңар. Алардын иретин көрсөтүп, сүйлөмдү туура түзүүгө аракеттенесиңер. Өзүңөрдүн жана башкалардын убактысын баалай билүү керек экендигин түшүнүп аласыңар. Күндөлүк турмушта убакытты туура пайдаланууга көнүгө бересиңер. Мына балдар, сабактын максаты түшүнүктүү болсо, мен силерге бир суроо менен кайрылайын балдар. Убакытты эмне менен белгилейбиз? Кана, ким жооп берет? Биз убакытты эмне менен белгилейбиз? Азаматсыңар. Албетте биз убакытты саат менен белгилейбиз. Келгиле анда эмесе жогорудагы сааттын сүрөтүнө көңүл бургула. Мына балдар, силер көрүп тургандай эле бул сааттын 3 жебеси бар экен.
Anын biri saatты, biri мүнөттү, biri секундту билдирет экен. Секунд айланып келип 1 мүнөттү түзөт экен. 1 мүнөттө 60 секунд бар балдар. Мүнөт айланып келип 1 саатты түзөт экен. Ал эми 1 саатта канча мүнөт бар балдар? Азаматсыңар. 1 саатта 60 мүнөт бар. Ал эми саат айланып отуруп күндү түзөт экен. Bir күндө 24 saat бар экен. Saatlar ар түрдүү болот балдар. Мына өзүңөр көрүп тургандай эле бул жерде сааттардын түрлөрү турат. Кол саат, дубал саат, кум саат, көчөдө илинүүчү сааттар, электрондук кол саат, чөнтөк саат жана столдун үстүнө коюлуучу сааттардын түрлөрү бар экен. Мындан дагы башка көп түрлөрү бар. Ал эми сааттар электрондук жана механикалык дагы болуп бөлүнөт экен. Балдар, жакшылап бул сүрөткө көңүл бургула. Карап турсаңар, секунд айланып отуруп мүнөттү түзөт экен. Мүнөт айланып отуруп саатты түзөт экен. Саат айланып отуруп күндү, күн айланып отуруп аптага айланат экен. Апта айланып отуруп айды түзөт экен. Ай айланып отуруп жылды, жыл айланып отуруп кылымды түзөт экен. Демек балдар, 1 мүнөттө 60 секунд, 1 саатта 60 мүнөт, 1 күндө 24 саат, 1 аптада 7 күн, 1 айда 31, 30, 29, 28 күн болот экен. 1 жылда 12 ай, ал эми 1 кылымда 100 жыл болот экен. Мына ушинтип улам убакыт өтүп, сааттар күнгө, күндөр айга, айлар жылга, жылдар кылымга айланып, убакыт учкан куштай зымырап учуп кетет экен. Ошондуктан балдар, силерге айтаарым, убакытты текке кетирбестен баарыңар ар бир мүнөтүңөрдү пайдалуу жумуштарга жумшагыла. Мына ошондо гана силер сөзсүз ийгиликке жетесиңер. Антпесеңер убакыт учкан куштай зымырап өтүп кетет. Аны эч качан артка кайрып ала албайт экенбиз. Ар бир мүнөтүбүз кымбат экен балдар. Ошондуктан ар дайым убакытты туура пайдаланууга үйрөнгүлө. Келгиле анда эмесе китебиңердин 53-чү бетин ачып, биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Мында бизге эмне качан болот деген суроо берилген. Биз сааттарга карап, эмненин качан болоорун айтып беришибиз керек экен. Даярсыңарбы балдар? Анда мультфильм саат канчада болот экен балдар? Мультфильм саат 5те болот экен. Апам жумуштан саат канчада келет? Апам жумуштан саат 6да келет. Мен эрте менен саат канчада турам? Балдар, силер эрте менен саат канчада турасыңар? Сааттын жебелерине карап айткылачы. Мен эрте менен саат 7де турам. Кичинекей Мук деген кино саат канчада болот экен? Кичинекей Мук деген кино саат 1:30да болот. Же болсом саат 1:30да болот. Кийинкиси. Аккуу көлү балети саат канчада башталат? Аккуу көлү балети саат 6да башталат. Атам эрте менен жумушка канчада кетет? Же болсом атам канчада иштеп баштайт? Атам эрте менен саат 7де жумушка жөнөйт. Бөбөгүм бакчадан канчада келет? Балдар, бөбөгүңөрдү бакчадан саат канчада аласыңар? Азаматсыңар. Бөбөгүм бакчадан саат 5те келет. Акыркы сүйлөм. Досум катты саат канчада жазды?
Досторуңар менен кат жазышасыңарбы балдар? Досум катты саат 12'de жазды. Келгиле анда эмесе балдар, экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Экинчи көнүгүүдө схема боюнча сүйлөмдөрдү окуп жазгыла дептир. Келгиле анда эмесе балдар, экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Экинчи көнүгүүдө бизге схема боюнча сүйлөмдөрдү окуп жазгыла дептир. Мында биздин сабактарыбыз жөнүндө болот экен балдар. Биздин кандай сабактарыбыз бар балдар? Биздин математика, кыргыз тили, орус тили, окуу, ыр, мекен таануу, англис тили, дене тарбия деген сабактарыбыз бар балдар. Аларды күнүгө расписание боюнча биз эмне кылабыз? Окуп үйрөнөбүз. Демек, мында бүгүнкү күндөгү расписание боюнча сабактар берилиптир. Алар саат канчада башталат деген суроолорду бизге коюп атат. Биз ушул суроолорго жооп беребиз азыр. Бүгүн биринчи сабак кайсыл сабак? Бүгүн биринчи сабак математика. Ал саат канчада башталат балдар? Ал саат 8:00'дө башталат. Же болбосо ал саат 8'de башталат. Бүгүн экинчи сабак кайсыл сабак? Бүгүн экинчи сабак окуу. Ал саат 8:50'дө башталат. Бүгүн үчүнчү сабак кайсыл сабак экен балдар? Бүгүн үчүнчү сабак кыргыз тили. Ал саат канчада башталат? Ал саат 9:40'да башталат. Бүгүн төртүнчү сабак ыр. Ал саат 10:30'да башталат, же болбосо ал саат 10:30'да башталат. Мына биз схема боюнча сүйлөмдөрдү окудук. Эми баарыңар ручкаларды алып, дептериңерге бүгүнкү числону жазып, теманы жазып, үлгү боюнча ушул көнүгүүнү жазуу түрүндө аткаргыла. Биринчи сүйлөмдү мен үлгү боюнча силерге көрсөтүп койдум. Бүгүн биринчи сабак орус тили. Ал саат 8'de башталат. Демек, сааттарды силер сөз менен жазат экенсиңер балдар. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе баштагыла. Экинчи көнүгүүнү жазып бүткөн болсоңор балдар, биз үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Үчүнчү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү которгула деген тапшырма бериптир. Бизге орус тилиндеги сүйлөмдөр берилген. Биз аларды окуп, түшүнүп, кыргыз тилине которобуз. Мама встает рано. Она работает до 5 часов вечера. Апам эрте менен эрте турат. Ал кечки саат 5'ке чейин иштейт. Же болбосо ал кечки саат 5'ке чейин жумушта болот. Старший брат учится до 12 часов. Улуу агам же болбосо улуу байкем саат 12'ге чейин окуйт. Мы в парке гуляем до обеда. Биз түшкө чейин паркта сейилдейбиз. До 12 смотрели интересный мультфильм. Саат 12'ге чейин кызыктуу мультфильм көрдүк. Мына балдар, биз орус тилиндеги сүйлөмдөрдү окуп, маанисин түшүнүп, кыргыз тилине которуп алдык. Анда эмесе жогорудагы сүрөткө көңүл бургула балдар. Убакытты туура пайдалануу ийгиликке жетелейт дейт. Албетте, убакытты туура пайдалансак, биз сөзсүз түрдө ийгиликке жетет экенбиз. Же болбосо убакытты туура пайдалануу бул ийгиликтин ачкычы деп дагы айтсак болот экен. Балдар, төмөндөгүлөрдү сөзсүз ишке ашырып көргүлө. Бөлмөңөргө 2 плакат алып, анын бирине бүгүн эмне кылам, ал эми экинчисине бүгүн эмне кылдым деген суроолорду жазып илип койгула. Күнүгө эрте менен бүгүн эмне кылам деген суроону окубай үйдөн чыкпагыла. Кечинде болсо бүгүн эмне кылдым деген суроого жооп бербей туруп уктабагыла.
Мына ушул нерсени сөзсүз ишке ашырып көргүлө. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо, балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен эмнелерди билип алдык? Бүгүнкү сабакта силер менен убакыт, саат жөнүндө кеңири маалымат алдык. Табышмакты угуп жандырмагын таптык. Сан ариптерин туура окуп жаздык. Орус тилинде берилген сүйлөмдөрдү окуп кыргыз тилине котордук. Убакытты туура пайдалануу керек экендигин түшүндүк. Өзүбүздүн жана башкалардын убактысы баалуу экендигин билип алдык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма 4-көнүгүү. 4-көнүгүүдө силер сөздөрдү ордуна жайгаштырып, сүйлөмдү туура жазып, WhatsApp аркылуу мага тартып жөнөтөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна келип жетти. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин саламатта болгула.